албай, сиздин колуңуздан каза таап калса эмне болот эле? Ошол күнү көлдөн келе жаттым эле, көп эле болчу. Мындай санагандай деле болгон жокмун. Ошо оюмдун баары эле ошол эки адамда болчу. Алган билимдин баарын топтоп, анан жардам көрсөтө алдым. Сиз жардам бербей эле койсоңуз болмок да эмес. Биз келатканга чейин эле болуптур авария. Кайсыл жагынан көбүрөөк кан кетти? Менин колумдан каза таап калсачы, куткара албай калсамчы деген. Ооба, туура аптечкам машинамда бар. Салып коюп жүрөм. Ошо эң башкысы канын токтотуш керек болчу да. Ошол Жагдайларга түшүп калып, ушундай жардамдарды көрсөтүп жүргөн учурларыңыз болду беле? 1-2 жыл мурун чоң кырсыкка ушинтип күбө болуп, анан да жардам берип кеткен болчубуз. Благодарственное письмо получила. Ооба, алар мага чалышты, операцияга даярданып атыптыр. Бул жерде бир эмес, эки адамды куткардыңыз, э? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр? Сиздер менен кайрадан Жылдыз тайм берүүсү жана берүүнүн алып баруучусу мен Алина Сакыева болмокчумун. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге Боом капчык айында болгон каргашалуу окуяда өзүнүн эр жүрөктүгүн көрсөтүп, мындайча айтканда, жабыркаган адамга биринчи жардамдык медициналык жардамды көрсөткөн медакадемиянын студенти Адинай айым менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы, Адинай айым? Саламатсызбы. Негизи келиңиз окуя жайды эми кененирээк айтып берсеңиз, ал учурга кандай туш келип калдыңыз? Ошол учурда эң биринчи чечкиндүүлүгүңүз жөнүндө. Саламатсыздарбы? Ошол күнү көлдөн келе жаттым эле. Келатып боомдо болгон жол кырсыгына күбө болдум. Албетте дароо эле токтоп, анан басып барсам, пострадавшийдин состояниясы тяжелый экен. Жардам беришти. Мисалы, алар ошол учурда каттуу аварияга учураган беле? Сиз мисалы биринчи жардамды көргөндө өзүңүз коркуп кеткен жоксузбу ал учурдан? Коркунуч сезимдери пайда болгон, бирок мен үчүн ал убакта адамдын өмүрү биринчи орунда турган эле. Жардам беришим керек болчу. Мисалы, ал жака ошол тез жардамдын келишине бир канча убакыт болот экен. Барына чексиз. Барына чексиз. Мисалы, сиз жардам бербей эле койсоңуз болмок да эмес, башкалар деле жардам берсе болмок. Кандай күчтүү өзүңүзгө алдыңыз ошол учурда? Кандай сезимде болуп? Айтып кеткендей, башкалар жөнүндө деле ойлогон жокмун. Для меня было важно именно помочь человеку. Оказать первую помощь. Ошо. Түшүнүктүү. Мисалы, сиз азыркы учурда медакадемияда окуйт экенсиз, андан тышкары ошол менен биргеликте кайсыл бир жерде жумуш жасайт экенсиз, э? Мисалы, ошол жумушуңуздун артынан мен ошол адамга жардам берип калдым, коркпой калдым деген ойлор болдубу? Ооба, албетте. Анткени деген ошо практикадан үйрөнгөн, медакадемиядан берген сабактардан алган билимдин баарын топтоп, анан жардам көрсөтө алдым. Сиз жардам көрсөтүп жатканда ошол жерде канчадаган адамдар бар болчу? Көп эле болчу. Мындай санагандай деле болгон жокмун. Ошо оюмдун баары эле ошол эки адамда болчу. Демек, сиз ал жерде бир эмес, эки адамды куткардыңыз, э? Ушинтип айтсак болот. Азыркы учурда ошол куткарган адамдарыңыз менен мындай аралашып, мындай ал акыбалын сурап жатасызбы же? Ооба, алар мага чалышты. Санавиация менен Бишкекке которулуптур. Наложили 38 швов. Вот. У кого было открытое ЧМТ. А экинчи бакебизге болсо операцияга даярданып атыптыр. Переломдор болуптур да. Келиңиз, ошол окуя жойду дагы бир жакшылап эстей кетсек, сизде биринчи авария болгондон кийин сиз өзүңүз кандай түшүп калдыңыз? Андан кийин бир жерде айта кетсиз, мен дайыма машинамда аптечка салып жүргөндүгүмө байланыштуу тез жардам көрсөтүү мен үчүн мындайча айтканда оңой эле болду, жеңил эле болду деп айтыптырсыз. Кененирээк, тартынбай сүйлөй берсеңиз. Биз келатканга чейин эле болуптур авария. Келсек уже күзөт кызматы бар экен, бирок скорый жок экен. Скорый жокко байланыштуу мен жардам берейин деп решилась помочь. Вот. Ооба, туура аптечкам машинамда бар. Салып коюп жүрөм. Мисалы, жардам көрсөтүп кандайдыр бир кыйын учурлар болду, кандайдыр каражаттар жетишпей калып, же болбосо? Аптечкам толук болбой калыптыр, ошо перчаткам жок экен. Ошо калган баары эле бар экен. Түшүнүктүү. Мисалы, алар ошол жаракат алган адамдар кандай оор жаракат алышты? Кайсыл жерлеринен жардам көрсөтүп баштадыңыз? Кан токтоттум деп айтыптырсыз. Кайсыл жагынан көбүрөөк кан кетти?
Эң биринчи көргөндө эле бул открытая травма была именно головы, то есть волосистая часть головы, она была практически отодрана, и кровотечение было массивное. Непосредственно моей целью было остановить кровотечение. Уже эң башкысы канын токтотуш керек болчу да, ошол. Негизи мындан сырткары деле ушул сыяктуу жагдайларга түшүп калып, ушундай жардамдарды көрсөтүп жүргөн учурларыңыз болду беле? Ооба, бул биринчи ирет эмес. Буга чейин дагы 1-2 жыл мурун чоң кырсыкка ушинтип күбө болуп, анан да жардам берип кеткен болчубуз. Ушундай эле окшош эле ситуация болгон да. Түшүнүктүү. Азыркы учурда кыргыз эли баардыгы сизди сыймыктанып, мыкты студент экен, окуп жатканына байланыштуу, өзү жаш болсо дагы деп сизге аябай чоң ыраазычылыктарын билдирип жатат. Келиңиз анан сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузга да кызыккандар бар болсо керек. Сиз кайсыл жактын кызы болосуз? Эмне себептен медакадемияга тапшырып калгансыз? Мен Токмок шаарынан болом. Ошо Истокмакка медакадемияга бул кичинекей кезимден берки кыялым болчу, ошол мен тапшыргам. Мисалы медакадемияда ошол медицина тармагынан тапшырган ар бир студенттин жашоосунда кыйынчылыктар болот, мындайча айтканда өмүр бою окушат, билим алышат, кыйынчылыктар болот окуусунда да деп айтышат. Негизи окуу кыйынбы? Өтө кыйын деп деле айтпайм, бирок бар нерсени убактысы менен жасаса жана сабактарды калтырбаса оңой эле. Түшүнүктүү. Анан сиз ошол мисалы жардам көрсөткөндөн кийин сизге ар тараптан сыйлыктарды берели деп чакыруулар болуптур. Ошондон сырткары башка түрдүү да белектер берилип жатыптыр. Келиңиз ошолар жөнүндө кенен айта кетсеңиз. Благодарственное письмо получила от министра здравоохранения Дамира Осмонова и книгу. Андан сырткары да белектер берилдиби же кандай? Туугандарыма, жакындарыма берилди. Азыркы учурда кайсыл жерде иштеп жатасыз? Ошол иштеп жаткан жериңизди айта кетсеңиз. Азыркы учурда Док клиник деген частный клиникада практика өтүп жатам. Жардамчысы болуп хирургдун Осмонова Мерим Бостоновнанын жардамчысы болом. Мисалы медицина тармагында окуп жатканда 5-же, 6-чы курстан өткөндөн кийин өздөрүнүн чыныгы профессиясын тандашат. Сиздин ошол кийинки профессияңыз кандай болот? Сиз айтыпсыз, айымдарды дарылоочу доктор болом деп. Кудайым буйруса гинекологияга Басым жасап жатасыз, э? жасап жатам. Демек, алдыда сизди гинеколог катары көрсөк болот экен, э? Ооба. Дагы башка кандай пландарыңыз бар? Мисалы, өзүңүздө частный клиника ачып, же болбосо ушул сыяктуу бизнестерди, же болбосо окуу борборлорун ачып? Аны Кудай буйруганы болот го. Главное азыр поступить надо на ординатуру. Дальше посмотрим. Түшүнүктүү. Мисалы, азыркы учурда ошол сиз ошол кырдаал болгон учурда биринчи жардамды көрсөттүңүз, эч коркпостон эр жүрөктүү кылып, ал эми сизден башка адам болсо, ал кандай жардам көрсөтөт деп ойлойт экенсиз? Менде эле көргөзөтмөк го дейм, эгер врач болсо, биринчи жардам кылмак го. Азыркы ошол сизди көрүп жаткан, медицина тармагына тапшырып жаткан же окуп жаткан жаштарга өзүңүздүн кеңешиңизди айта кетсеңиз. Эң башкысы кыялыңардын артынан бара жатсаңар, ошого аракет кылыш керек, болгон өзүңөрдүн күчүңөрдү салышыңар керек. Ошол. Негизи бул медицина тармагында башында келгенде кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыктар сизге да келгенби? Кандай кыйынчылыктар болгон? Ооба, келген, албетте. Окууну жаңы бүтсөк, школду, анан школдо баардыгы даяр болчу го, мындай. Так вот. Ооба. Универге келип, мындай башында оорчулуктар болгон, в любом случае. Первое время, пока осваивались, адаптировались. Вот потом легко. Главное не пропускать и учиться. Мисалы, медакадемияда ушинтип окуп жатканда, кан кеткенде, мисалы, сиз карап жатканда, мисалы, ошол кырдаал калалы. Кырдаалда сиз карап жатып, ошол канды токтото албай, сиздин колуңуздан каза таап калса эмне болот эле? Эмне кылмаксыз? Ошо канын токтотуш үчүн мен болгон бүт аракетимди кылдым. Ошо сизге ушундай ой келген жокпу? Мен колумдан каза таап калсачы, куткара албай калсамчы деген? Жок, андай ой келген жок.
ну, на самом деле страхи были, страх он всегда преследовал. Но на кону стояла все-таки жизнь человека. Моя цель была помочь, да. Жардам беришим керек болчу. Ошол жардам беришиңизге канча убакыт кетти, канча убакытта каны токтоттуңуз? Бир 5 мүнөт болду го. 5 мүнөттүн аралыгында эки адамдын кан басымын токтоттук да, 5 мүнөткө жетип жетпей. Ошо ишенесизби, убакытты деле караганга үлгүрбөптүрмүн. Болгон ошо күч аракетимди ошака салып кирип кеттирмин. Анан ошо сиз ошол 5 мүнөттүн аралыгында демек эки адамдын өмүрүн сактап калып жатасыз. Сиз алга баргандан кийин медицина тез жардам канча убакытта келди? жарым сааттын ичинде келип калды окшойт. Түшүнүктүү. Мисалы ошол тез жардам келгенден кийин ким жардам көрсөттү, ким карады эле деген суроолор болду. Алар сизге эмне дешти? Ну, коллегалар экен, тааныгандар да бар экен. Ошо жардам беришип эле, анан алар алып кетишти, салышып коюп. Түшүнүктүү. Мисалы сиздин ошол жерде тартылган видеоңуз соц тармакка аябай популярдуу болуп, мындай чакна бүт барды көрүп, комментарийлер жазып, мактоолор сөзүн жазып баштады. Анан үй бүлөңүз кандай кабыл алды бул учурду? Жакшы кабыл алды. Ошо молодец деп, азаматсың деп. Ошо Түшүнүктүү. Мисалы ошол скорый помощь алып кеткенден кийин сиз ал кырдаалдан мисалы өзүңүз переживанияда болдуңуз, толкундандыңыз, корктуңуз. Жабыркагандарды алып кеткенден кийин өзүңүз эмне кылдыңыз калып? тез жардам алып кеткенден кийин үйүмө кеттим. Ну, я сидела, думала, в любом случае переживала, ошо жакшы болуп кетсе экен, аман эсен жетсе экен, ошо больницага жетип, нужная помощь оказывает этсе экен депчи. Я все-таки переживала, правда, очень сильно переживала. Ошол түндөн кийин өзүңүз жакшы уктап, же болбосо жакшы эле уктап жатасызбы, коркпой эле? Жакшы эле, ооба. Коркунучтуу эле болгон жок. Түшүнүктүү. Анан ошол жабыркаган адамдарды барып азыркы учурда көрүп турасызбы? Мындай көрүп кабар алдыңызбы? Барып көрө элекмин, бирок санавиация менен которуптур Бишкекке. Сүйлөштүк. Ошо азыр абалы кичине туруктуу. Абалы туруктуу. Ошо. Рахмат Адина айым, маегиңизге чоң ыраазычылык билдиребиз келгениңизге дагы. Анан эми айта кетсеңиз, алдыңгыдагы өзүңүздүн үй бүлөңүзгө, коллегаларыңызга салам жолдой кетсеңиз. Бардыгыңыздарга салам, менин ата-энеме салам, медакадемиянын окуткан эже агайларыма салам. Анан жалпы коллективиме салам, док клиник. Чоң рахмат келип бергениңизге, мындан ары да чоң ийгиликтерди, ушундай жардамдарды көргөзүп жүрөрүңүзгө каалайбыз. Медицина тармагында өзүңүздүн чоң бир ордуңузду табышыңызды. Ал эми биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, сиздер менен кийинки берүүлөрдөн жолугушканча сак саламатта калыңыздар.